22 август бейшемби эфирде жаңылыктардын 15:00-гө алынган чыгарылышы. Студияда Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы. Geçe 21 август күнү Тоң районунун Турасуу айылында Зындан көлү жарылып, суунун деңгели көтөрүлгөн. Аймакта жеринде тийиштүү иштер алып барылып, суунун нугун буруу иштери жасалган. Бүгүнкү күнгө карата берилген маалыматтарга караганда, бул аймактагы жашоочулар коопсуз аймакка эвакуацияланган. Учурда эвакуацияланган жарандар үйлөрүнө кайтышты. Куткаруучулар жеринде тактоо көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп, жергиликтүү бийликтин техникалары менен суунун нугун буруу иштери өз убагында жасалып, адам өмүрүнө коркунуч келген учурлар катталган жок. Абал туруктуу экенин билдиришүүдө. Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында быйыл республика боюнча 100дөн ашык өнөр жай ишканалары жана 100дөн ашык социалдык объектилер ачылат. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, үстүбүздөгү жылдын башынан бери реалдуу жана социалдык тармакта 44 ишкана ачылган. Ал эми 31 августка карата 39 өнөр жай объектинин ачылышы күтүлүүдө. Ачылуу алдында тургандардын катарынан Ысык-Көл облусунда 3 ишкана таштандыларды кайра иштетүүчү завод, сүт азыктарын чыгаруучу ишкана, даяр асфальт аралашмасын жана темир бетон буюмдарын чыгаруучу завод ачылат. Мындан тышкары үстүбүздөгү жылдын аягына чейин республика боюнча 130дан ашык өндүрүштүк жана социалдык объектилердин ачылышы күтүлүүдө. Ысык-Көлдө КМШга мүчө мамлекеттердин жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн кароо сынагы өтүүдө. Күн мурун кароо сынактын ачылыш аземи болду. Эл аралык иш-чарага КМШ өлкөлөрүнүн Кыргызстан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын командалары катышууда. Бул иш-чара КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелерди чыңдоо, балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу жана санын азайтуу, жалпы билим берүү мекемелериндеги жол кыймылынын жаш инспекторлорунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. 18 август күнү облустун бир эмес бир нече регионунда катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүргөн. Бүгүнкү күндө селден жабыркаган аймактарды тазалоо иштери жүрүүдө. Ысык-Көл районунда кыяндан жабыр тарткан үйлөрдү, көчөлөрдү тазалоо үчүн 50дөй техника тартылып, 1000ден ашуун жарандар кызмат кылышууда. Бул туурасында кийинки сюжетте. Ысык-Көл районундагы сел каптоонун кесепеттерин жоюу иштери учурда дагы улантылууда. Ысык-Көл районундагы Темировка айылында Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Улан Далиев тийиштүү тапшырмаларды берип, жеринде иш алып барышууда. Бүгүнкү күндө селдин кесепетин жоюу ишине 1000ге жакын жарандар тартылып, 50дөн ашык техника ишке кирген. Бүгүнкү күндө 50ге жакын инженерлик техника иштеп атат. Анын ичине мына жол салып аткан биздин Кытайдын Чайнарод компаниясы дагы өзүнүн жардам берип келип атат. Ушу сел башталгандан баштап алар 25 кова машинасын, 10 погрузчик экскаваторун берди. Андан сырткары ушул айылдардагы дагы айылдын ичиндеги техникалардын баарын көтөрүп атабыз. Жарандык короо кызматтарынын баары азыр стройдо отуруп иштеп атышат. МЧСтин техникалары, МЧСтен дагы 10дон ашык инженерлик техникалар келди, экскаваторлору, погрузчиктери, траллар менен. Белгилей кетсек, Ысык-Көл районунда 18 августта саат 21:20 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен кокту колоттордон түшкөн сел суулары Садыреке айыл аймагына караштуу Булан Сөгөттүү, Корумду, Темировка айылдарын каптап, оор кырдал түзүлгөн. Анда облус жетекчи, өзгөчө кырдал башкармалыгынын өкүлдөрү район акиминин катышуусунда кырсыкты жоюу боюнча штаб өткөзүп, жыйында алдын ала көрүлүүчү чаралар талкууланган. Bir kança üylörдү жана ошондой эле пансионаттарды, айрым бир социалдык объекттерлерди ушул суу каптоо болгон. Ошол селдин кесепетин жоюу максатында ошол эле мезгилде түнү менен Ысык-Көл облустук Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарымдуу өкүлү Улан өз түнү келип, биргеликте ушул жумуштарды уюштурганбыз. Негизинен ушул баягы селдин кесепетин жоюу боюнча мынакей жергиликтүү эл, ушул жердеги балдар, жергиликтүү элдин балдары жардам берип атат. Жалпы жамаат менен биргеликте бүгүнкү күндө ошол селдин кесепетин жоюу боюнча атайын пландар түзүп, ошонун негизинде иш алып барып жатабыз.
Ысык-Көл районунун аймагында катталган селдин кесепеттерин жоюу жана башка кечиктирилгис иш-чараларды өз убагында аткаруу максатында өзгөчө кырдаал режими киргизилип, бүгүнкү күнгө чейин 200гө жакын үй сел калдыктарынан толук тазаланып, дагы да тазалоо иштери улантылууда. Андан сыртка бизде чоң милдетибиз бар бүгүн. Бул ушул Темировка айылындагы мурунку селете турган нук болгон, ошол нук жабылып калган. Мына бүгүн ошол нукту ачып, эл менен сүйлөшүлдү кечинде. Көпчүлүк макулдугун берди. Себеби селете турган бул нукту ачпасак, эч ким кепилдик бере албайт. Мындан кийин дагы эгер сел боло турган болсо дагы каптайт. Ошондуктан биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушул кайра кандай алдын алуу иштерине да пландап атат. Мониторинг анализ группасы келип бир сыйра анализдеп кетишти. Бүгүн жыйынтыгын аягына чейин берет. Ошонун негизинде биз дагы ушул корумду дагы Темировка айылындагы алдын ала короо боюнча иштерди кылабыз. Сел каптаган аймакта учурда иштер жүрүп, айыл аймактагы негизги жолдор ачылды. Талгат Токтомушев, Айбек Жумашев, Мадина Бакирова, Атайын Ысык-Көл жаңылыктар кызматы үчүн. USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоору Ысык-Көл облусунда ийгиликтүү улантылууда. Долбоорго пилоттук аймак катары Ысык-Көл району, Түп жана Тоң райондору кирген. Максаты айылдык муниципалитеттер менен кызматташып, алардын ишин жакшыртууга багытталат. Ысык-Көл районунда тандалган айылдар үчүн мониторинг жана баалоо боюнча окуу семинары болуп өттү. Ысык-Көл районунда USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна тандалган Шайыбек ата Тор айгыр айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрүнө мониторинг жана баалоо боюнча окуу семинары болуп өттү. Буга чейин пилоттук аймак катары тандалган бул айылдарда баалоо топтору түзүлүп, иш алып барып келишкен. Баалоо топтору түзүлгөн, атайын кеңеш менен бекитилген 9 кишиден турат. Ошо депутаттардан жана айыл өкмөт кызматкерлеринен турат. Ошол боюнча бүгүн USAID тарабынан окутуулар жүргүзүлүп, семинарлар буга чейин да өткөн. Бүгүн ошо именно мониторинг жана баалоо боюнча семинар абдан бизге кызыктуу болуп жатат. Мониторинг кылганды, смета түзгөндү, жана жөнөкөй эле ошо иш-чара болуп аткан жерлерде кандай колдонуш керек, жана курулуш иштери болуп аткан жерлерде кандай барып текшерип алыш керек, кандай өткөрүш керек, ага кандай даярдык көрүү керек, аябай жакшы маалыматтарды алып атабыз. Биз ойлойбуз, бул тажрыйбабыз аябай керектүү. Өзгөчө айыл аймактарындагы болуп жаткан жана жаңы иштерге, жаңы башталган иш-чараларга абдан керектүү экен. Биз бүгүнкү ошо долбоордун жыйынтыгы менен ойлойбуз, ушунун баарын ишибизге колдонобуз деп ойлойбуз да. Семинардын алкагында калкты таза суу менен камсыздоо, таштанды чыгаруу, көрүктөндүрүү жана эс алгандарга шарт түзүүңдүү жергиликтүү кызматтарды ийгиликтүү иш алып баруу кадамдары баса белгиленди. Долбоор айыл өкмөттөр менен болгон каражаттарды колдонуп, башкаруунун ыкмаларын жакшыртып, жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барууну максат кылат. Жарандар айыл өкмөткө кантип жардам берсе болот, кантип чогуу көмөктөшсө болот. Жеринде айыл өкмөттөрдө бүгүнкү күндө ата эрдин алкагында көптөгөн иштер болуп атат. Ошого жарандарыбыз да активдүү катышып, өзүнүн салымын кошуп, өздөрүнүн сунуштарын берип, көйгөйлөрдү чечүү, биргеликте чечсеби деген максатта ушундай бүгүнкү күндө окуу жүргүзүп атабыз. Ысык-Көл облусу боюнча ийгиликтүү аймак 2 долбоору 2025-жылы аяктайт. Долбоорго пилоттук аймак катары Ысык-Көл, Түп жана Тоң райондору кирген. Ал эми Ысык-Көл районунан 5 айыл өкмөт тандалган. Белгилей кетсек, 2021-жылдан бери USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоору өлкөдөгү 42 айылдын жашоолорун жакшыртты. Жанар Алмазбекова, Айбек Жумашев, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул сааттарга алынган кыскача жаңылыктарга назар салдыңыздар. Толукталган бөлүгүн 20:00 көрүүгө чакырам. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.